Физика сабагы 10-класс. Кайтарым байланыш. Тема: бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү, тартылуунун турактуулугу. Динамиканын же кыймылдын закондору болуп эсептелинген Ньютондун закондорунун негизинде нерсеге таасир эткенде гана ал ылдамдануу менен кыймылга келе тургандыгына биз күбө болгонбуз. Мисалы, төмөн түшүп келе жаткан нерсеге жер тарабынан оордук күчү таасир этет. Эми жер гана өзүнө тартуу касиетине ээ болобу деген суроо туулат. Бул суроого 1667 жылы Исаак Ньютон жооп берген. Ал бардык нерселер өз ара тартылуу күчтөр аркылуу бири-бирине таасир этишерин айткан. Бул күчтү Ньютон бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү деп атаган. Ошондой эле Исаак Ньютон бул күчтүн нерселердин массаларына жана алардын ортосундагы аралыкка көз каранды болорун далилдеген. Ал көп тажрыйбалардын негизинде төмөнкүдөй корутундуга келген. Ар кандай эки нерсе же нерсенин эки бөлүкчөсү алардын массалардын көбөйтүндүсүнө түз арасындагы аралыктын квадратына тескери пропорциялаш күч менен тартылышат. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү качан гана нерселер арасындагы аралык өтө чоң болуп, нерселер материалдык чекит катары каралган учурда гана туура болот. Бул күчтүн багыты ошол нерселерди бириктирүүчү түз сызыкты бойлото багытталган. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10 классынын окуучусу Аскарова Айзат.